Саламатсыздарбы? Биздин кыргыз элибиз жана ошондой эле ишкерлик менен алектенген ишкерлерибиз. Мынакей мен бүгүн Берлин шаарындамын. Берлин шаарына келген себебим биздин Германиядагы кыргыз элчилигинин өкүлчүлүгү чакырыгы менен ушул жака келгенмин. Анткени себеби бизде Талас областындагы бүгүнкү күндө 30 жылдан бeri, 31 жылдан бeri өстүрүлүп аткан биздин төө бурчак жана ошондой эле азыр дагы жаңы чыгып аткан биз кургатылып аткан кара өрүктөрүбүз ошол себеп болду. Анткени бизде элчилик чакырганы ошо бул жактагы биздин эле Таластын бурчактарын ушу Германиядагы түрк бизнесмендер ташып келип бизден Таластан сатып алып эле кайра ошо турецкий фасоль кылып бул жактагы ар бир маркеттерге коюп сатышып атканын өз көзүм менен көрүп бүгүнкү күндө анан бизде дагы жакшы ушу сунуштар болду бул жактан. Мынакей азыр Кудай буйруса мен өз көзүм менен көрүп албетте биз өзүбүз деле ишкерлик менен кыргыздар өздөрү прямой алып келип ушу Германияга ар бир маркеттерге сатсак болот экен. Дагы эмнени айта кетсек, анткени биздин продукция ар бир германский магазиндерде бар экен, именно Таластын бурчактары бар экен. Ушул бурчактардын көбүнүн эле ошо түрк ишкерлери ошо ортомчу бизден Таластан сатып алып, калганын алып келип уже через Турция ошо Берлинге магазиндерге сатышып атат. Эми Кудай буйруса азыр мен иш сапары менен келип бул жактан жакшы жыйынтыктар чыкты деп буйруса жакшы. Анткени биздин ар бир азыр жолуккан ишкерлерибиз бул жактагы немис ишкерлерибиз, дагы башка орус ишкерлер бар экен, түрк ишкерлер бар экен. Напрямую эгер биз доставка кылсак, булар албетте бизден ала турган болуп атат. Кудай кааласа мен ойлойм бир 3 ай, 4 ай ушу максимум 6 айдын ичинде биз азыр документация жактарын бүт тактап, тастыктап эметип алып, буйруса биз дагы ушу Германияга өзүбүздүн Таласыбыздын төө бурчагын жеткиргенге биз да аракет кылабыз буйруса. Буйруса мынакей азыр биз өзүбүз келип көзүбүз менен көргөндөн мен ойлоп атам, эми ар бир биздин ишкерлер ушинтип биздин бул жактагы Кыргызстаныбыздын элчилигине байланышып, кайрылсаңыздар сөзсүз жардам берет. Ошондуктан бир эле жеке бир ишкер эмес, бардык Кыргызстанда болгон ишкерлерди чакырат элем. Келиңиздер Германияга келип, элчилик менен байланышып. Анткени буга чейин менин билишимче элчилик менен биз бир да Кыргызстанда мен билбейм ушундай бизге мага окшогон жөнөкөй бир Таластагы ишкерлерге эметип ушу элчилик сунуштап мынакей. Бунун дагы бул ийгилик деп мен эсептейм да. Анткени ошондуктан биздин ушу Германиядагы элчиге Өмүрбек Чиркешевичке терең ыраазычылык билдиргим келет. Өмүрбек Чиркешевичтин бүгүнкү кылып аткан иштерин көрдүм мен. Бир эле фасоль бурчак эмес экен бул жакта азыр дагы чоң башка заводдор жана ошондой эле азыр мен өзүм бир 2 компания менен сүйлөштүм. Буйруса бурчактан тышкары кайра биз Кыргызстанга импорт кыла турган, же болбосо Кыргызстанга мен азыр өзүм сунушум бердим. Жанагындай бизге солнечный батарейкаларды, же болбосо велосипед или скутерлерди биз колубуздан келет чыгарганга. Ошондуктан азыр эгер бул немис өкүлдөрү буйруса макул болсо, биз албетте Кыргызстанга ушул жактан солнечный батарейканы чыгарабыз деп буйруса план коюп атабыз келечекте. Рахмат баарыңыздарга, терең ыраазычылык.